Саламатсыңарбы? Мени сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы толеранттуулук, инсандын баалуулугу. Сабактын максаты толеранттуулук түшүнүгү менен таанышасыңар. Турмуштун адептик мыйзамын үйрөнөсүңөр. Ошондой эле толеранттуу эмес жана толеранттуу жүрүм-турумга түшүнүк берүүнү үйрөнөсүңөр. Толеранттуулук деген эмне? Бул латын тилинен которгондо чыдамдуулук, сабырдуулук дегенди түшүндүрөт. Мындан оңой нерсе барбы? Ак ниеттүүлүктүн бири сабырдуулукту чындап заманбап адептүү адамдын белгиси катары саноого болот. Толеранттуулук бул сабырдуулук деген сөздүн мааниси. Толеранттуулук принциптеринин декларациясы. Толеранттуулук эл аралык күнү 1996-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген. Ошол күндөн баштап 16 ноябрь ар жылы толеранттуулукка арналган эл аралык күнү белгиленип келүүдө. Балдар, мен силерге толеранттуулук жөнүндө бир мисал айтып берейин. Көп жылдар мурун Тол жана Ран деген эки жигит болгон. Тол инженер болгон. Ал көбүнчө тез, ишенимдүү, кээде катуу жана орой сүйлөчү. Ал эми өзүнүн иш аракетинде дагы ошондой чыдамсыз жана талапчыл, же болбосо требовательный болгон. Ран болсо психолог болгон. Ал маектешин уктаткандай узак, жумшак сүйлөчү. Ал эң акылсыз нерселерди да уга алчу. Ушундай эмоционалдык айырмачылыктарга карабастан алар дос болушкан жана бир күнү экөө бак тигүүнү чечишкен. Бир нече убакыт өтүп, бактын ичиндеги толдун гүлдөрү алсырап, көркүсүз болуп, кандайдыр бир себептерден улам жакшы өспөй калган. Ал эми Рандын бакчасында кубанычтуу, жашоону сүйгөн жыпар жуттуу гүлдөрү гүлдөдү. Тол Рандын эмне үчүн мынчалык сонун бакчага ээ болгонун түшүнө алган жок. Кантсе да жер бирдей, алар бир эле суу менен сугарышкан, күн да бирдей тийип турган. Бир жолу эки жигит тең газондо сүйлөшүп отуруп, ошондо ал өзүнүн бакчасындагы ар бир гүлдү жакшы көрөрүн, ар бир чөп менен дос болуп сүйлөшөрүн айтты. Ушул сүйлөшүүдөн кийин Тол түшүндү. Баардык нерсени кабыл алуу үчүн бул дүйнөдө башкаларды да кабыл алуу зарылдыгы жөнүндө көпкө ойлонду. Ал баарын түшүнүп, ар бир гүлгө, адамдарга жакшы мамиле кыла баштады. Мына ушундан улам бакчасы жыпар жыттанып турду. Гүлдөрү да жакшы өсө баштады. Жана ушул эки жаш балдардын урматына гүлдөгөн сезимтал, түшүнүк жана достук дүйнө толеранттуулук дүйнөсү деп аталды. Же болбосо толеранттуулук багы деп аталды. Толеранттуулуктун аныктамасы: кызматташуу, өнөктөштүк сезими, башка бирөөлөрдүн оюн сыйлоо, адамдык кадыр-баркты сыйлоо, башкалардын укугун сыйлоо, башка бирөөнү кандай болсо ошондой кабыл алуу, өзүңдү башка бирөөлөрдүн ордуна коюу жөндөмдүүлүгү, башкача болуу укугун сыйлоо, көп түрдүүлүктү таануу, башкалардын тең укуктуулугун таануу, башкалардын оюна, жүрүм-турумуна, диний ишенимине сабырдуу болуу. Балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.